Келиңиздер, орын алып алыңыздар. Саат 6:30-га жазылған концерт 8-де башталып. Ушундай, бизде эч бири-бирибизди такыр алдай албайбыз. Кыргыз эли деген керемет бир өзүчө мүнөзүбүз бар. Биз 6:30-га деп жазып койгондон кийин кичине мындай кылып коебуз да. 6:30-га жазып кое берсең, ушу 7:30-га келсе керек. Дейбиз да. Эл дагы жарым саат кошо алат да. 6:30 дептирби? 8-ге барсак нормально, ошондо башталса керек деп. Ошентип бири-бирибизди алдай албай эле жүрөбүз, ушундай кылып туруп. Акыркы учурларда эмнегедир мындай шашып эле жашайып атабыз, бирок бүт нерсени шашып кылып атабыз, бирок жетишпей атабыз да. Мындай убакыт ушундай өтүп атат, тез-тез. Көчөдө деле эркин жүрө албай эле тез-тез базып эле таанышың көрүп, кана деп эле кетип калып эле үйгө кирсек деле бир жерге отура албай эле нарт комнат, бер комнат, кухняга кирип эле ушуну далдактап эле жашап калдык го. Телевизор көрсөк деле бир канал көрүп эле пульт алып эле которуп эле. Байкуш телевизорлор үйдө мындай жөн эле бир абой сыяктуу эле болуп калды, байкадыңыздар мындай. Иштеп тура берет, караган деле иш жок, ушу телефонду чукулап, телефондор иштеп атат ушу. Орто жолдо бир карап коесуң, эмне болот, бир кайра бияка кирип кетесиң. Ушу акчасына келгенде иштеш керек да байкуш телевизорчу. Анан арасынан бир апалар эстеп калып, айланай, мону суруп койгула, чей салсын байкуш дейт. Анан телевизор суруп коет. Биз бул жашоону 50%-ин телефондон, 50%-ин өз көзүбүз менен көрүп калдык да, мындай толук көрбөй калдык. Мына көчөдө деле карасаңыздар, мындай телефон менен кетебиз го. Ушундай маршруткага түшсөк деле телефон чукуп, эгерде телефон чукуганга мүмкүнчүлүк болбой, момундай туруп калсаң, телефон чукуп аткандардыкын кара. Не жазышып атат деп, кээде 3-4 биригип калатындай кылып. Тиги байкабай түшүчү келип калгандан наушникте болгон жазып берет. Ошонун кызыктуу окуяларына күбө болуп кетип атып, түшө турган жерди унутуп калып, дар бир станокко өтүп кетесиң го. Ушундай телефон менен жашап калдык, ушундай болуп калды. Мурда үйгө кирип келгенде деле мында ассаламу алейкум деп кирчү элек, азыр зарядка барбы деп кирип калдык ушундай. Зарядка барбы, зарядка деп мындай. Мурда чай-пай сурап кирет элек, азыр Wi-Fi сурап кирип калдык. Мурда мен могу диванга жатам, мен могу кроватка жатам дейт элек, азыр кроват менен дивандар бош калды, точкасы бар жерлер занят. Каерде точка болсо, жерге бар эле жатып каласың, эле телефон сай эле мынтип. Мурда бир комнатада бир эле точка болсо, азыр 4 точка бар, Wi-Fi-дыкы, телевизордуку, антеннаныкы, анан кийин телефондуку. Мурда мындай бир жериң ооруганда же курсагың ачканда адам настроение болчу эле го, азыр андай настроение эмес. Азыр могу батарейка отуруп атканда кадимкидей настроение болобуз, 10 эле процент калды деп мындай өмүрү түгөнүп аткандай го чиркин. Тызылдайт го. Мегабайтың түгөнүп калса, бул жашоодо жоксуң сен. Чын кадимкидей жоксуң, эч ким кочпойт сени. Тигин телефон карасаң, барчынар дейт, тигинки карай, айла жок. Шу заман агым менен жашап келатабыз акырын-акырындан. Негизинен багы ниетке жараша деп коет экен бардык нерсе ниетибизден болот экен. Илгерки кыргыздар менен азыркы кыргыздардын айырмасы эмнеде десең, бардыгы ушу сөздү айтат экен, ниетинде эле дейт. Илгери биз азыр мындай башкача жашап калдык, алар такыр башкача жашаган экен. Мындай уруша кетсе дагы каалоо тилек айтып аткандай урушуш экен да, бири-бирине мындай тос сүйлөп аткандай урушуш экен. Эй, бай болгур, башың өскөр, акылыңа киргер, тукумуң улангыр деп урушуп, бай болуп, баштар өзүп, тукумдар уланышыптыр. Ниеткен да бардыгычы. Азыр кантип урушасың? Жетин деп атып эле көбөйүп кетти детдомдор. Ушу ниеттен да. Дагы бир белекет болсо эле, талада калгыр деп атып, жартысы жок мигрант талада калып кетти. Атчан бирөө айылды кыдырып чапса, эч ким жаман көрчү эмес экен. Эми жүрө берсинчи, мас болуп калыптыр эми. Аман эсен үйүнө жетип алсын дейт эле. Азыр аттын ордуна машина колдонуп калдык. Машина менен зуу деп бирөө өтүп кетсе, аман болсун деген киши жок. Өлөт экен могу бүгүн өлүп калатмы? Деп атам, ошондой болуп атат. Ал эми апалар дагы аталарга башкача мамиле жасачу экен, мурда мындай байым келатат, байым деп. Эми бай болбосо дагы байдай жашап өткөн да аталарчы. Азыр кантет? Аз кичине кыйшайып калсаң эле, тиги шүмшүк келатат деп атып эле шүмүрөйүп калдык баарыбыз элечи. Балдарды эркелеткенде дагы арыстаным, жолборсум, батырым деп эркелетип, арыстан, жолборс, батыр балдар тарбия алыптыр. Азыр кантип эркелетебиз? Баарыбыз эле билебиз, эркелеткенде, күчүгүм эле, күчүгүм деп атып эле күчүк болуп калдык го мына. Бардык нерсе ниеттен болот экен. Чоңдорду дагы шайлайт экенбиз да, кызмат ордуна кеткенде эле артынан тура эмес ниет кылабыз, жейт жегени баратат да. Bu toyguça kaçandın deyip анан алар барат экен дагы карапайым эл не деп атат десе, не демек эле, жейт деп атат десе, калкайса калпайтпайт деп жеп коюп атып тургандар.
иштейт экен, мындай экен, тиңдей экен деп дайым айтып туруш керек экен. Кыргызстандын келечеги кандай деп журналисттер көчөдөн көп сурайт да, мен көрүп калам, өзгөчө азаттыкчы. Жаштардан да, улуулардан да сурайт кандай. Кыргызстандын келечеги кандай деселер? Болбой калды го? Болбойт окшойт деп ушинтип калдык да мындай. Башка өлкөнүн жаранына. Келиңиздер бир жакшы ниет кылалы. Кыргызстандын келечеги кандай десе, 2025-жылы карызы жок өлкөгө айланып, 2030-жылы ар бир кыргыз булактын башында эле суу сатып эле миллионер болуп жашап калат экенбиз деп жакшы ниет кылалы. Чаа бериңиздер, бул ниет да. Кыргызстан өнүгүшүнүн кереги деле жок десе. Азыр адамдардын баардыгы ушундай сүйлөшүп калды. Адамдар бузулду, эл бузулду деп сүйлөшөт экен. Бирок мен да бузулуп кеттим деген киши жок экен туугандар. Значит, биз бузулбайлы, оңдололу. Шоу дүйнөдө не жаңылык? Кыш келгенде шоу бизнес өкүмдөрүнүн баардыгы бүт чет өлкөгө кетип калып атышат. Дубайга барып атышат. Анталияга барып атышат. Таиландга барып крокодилдердин эттерин көрсөтүп атышат. Дагы эмне жаңылык? Аваз Акимов кыздуу болду. Чын өзгөчө чоң жаңылык. Биринчи жолу ырчылардын ичинен Аваз Акимов төрөткө өзү катышты. Офшерка болду. Ал эми Данияр Эрматов деген жигит үйлөндү. Үйлөнөрү менен аялынын жумуртка терип аткандарын тартып, Инстаграмга жүктөдү. Калган ырчылардын аялы тополоң. Неге Даниярча жоксуңар, жүктөп койбойсуңар бизди деле деп ызы чолуп кетти. Гүлжигит Сатыбеков агабыз үйлөнгөнүн айтты. Бирок өтө эле кеч айтты. 3 балалы болуп койгондон кийин айтты. Мен бул жак уверенный айтты дегендей эле кеп да. Анан Гүлжигит агабыз экөөбүз көп жүрөбүз. Анан менден сурап калышат, ушундай беле, тигиндей беле, үйлөнгөнбү деп айтышат эле. Анан билет элем, бирок айта албайт элем да. Эми айтылды, ушундай болду дегендей. Анан кыздар дагы багы эмеден жазып берет, WhatsApp'тан мага жазып берет. Акең уят жок экен, эртеле айтып койбойбу дейт өткөндө бирөөчү анан. Анан мен тура эле түшүндүм, үмүт да. Адамды үмүт кыйнайт да жашоодо өзү. Кадырлуу көрүүчүлөр, акыркы учурларда өзүнүн куйкум сөздөр менен элдин жүрөгүнөн түнөк таап келе жаткан көптөгөн сатиралардын деп айтсак болот, жеке өзү чыгып сүйлөгөн номерлер боюнча, сольный номерлер боюнча азыр жаш куудулдардын асты десем жаңылышпайм. Бүгүнкү концерттин алып баруучусу Союз убагында төрөлгөн Союзбек Сейитказиевага ассаламу алейкум. Жума күнүңүз менен биринчиден анан элдин психологиясына калыптанып калган майрам эмес, бирок сүйүү күнүңүз менен деп коелучу. Адамдар колдон келсе күндө сүйүш керек да, туурабы? Сиздин биринчи сүйүүңүз эсиңиздеби? Десең. Мен биринчи сүйүүм, көпчүлүгү биринчи сүйүүм садиктен башталган деп айтышат экен. Мен садикке барбаганыма байланыштуу мен мектепке барганда башталып кеткен десең, эстей албайм. Эстей албайсыз. Концертте сиз алып барып атасыз. Канча күндөн бери кошо жүрөбүз жаныңызда, көрүп болуп атабыз. Концерт аябай мыкты деңгээлде алып барып атасыз. Өзү негизи сахнага жалгыз чыгып сүйлөп элди күлдүрүш аябай кыйын нерсе да. Эми интермедиа деген нерсени өзүм ойнойм, билем. Ал оңоюраак кичине массовый. Ошондой жалгыз чыгып сүйлөш үчүн жалпы мындай элдин алдында сурап алайынчы, эмне кылыш керек, секирети каякта? Секирети жалгыз чыгып сүйлөш керек. Жалгыз чыгып сүйлөп күлдүрүш керек. Публиканы өзүңө тартып алыш үчүн. Эми мындай да, бул маданият күскү деп коет. Сен деле, мен деле сахнага чыгып баратканда күлүп чыгып барсаң, элдер күлүп тосуп алат. Эгерде үңүрөйүп чыгып барсаң, үңүрөйүп тосуп алат. Ошон үчүн колдон келишинче күлүп чыгып, элдерди жакшы жактарын айтыш керек да. Мисалы үчүн биринчи элдин макташ керек, көтөрүш керек. Көтөрүп алгандан кийин анан ар кандай тамашаласа боло берет. Ооба. Эми куудул десе эле элдин кемчилигин айтып күлдүрүп, андай болуп баягы элдер, мен ойлойм, чынында тажап калбаш керек, баягы бирөөнүн кемчилигин айткандан. Сиздин көп сатираларыңыз ошо биринчи мактап, анда оштуктарча айтканда пакта коюунан кирип кетесе элге. Жашоодо бир өзүм артист катары мындай бир жакшы мындай бир эмем бар да, мындай позициям бар да. Самый главный ушу көргөн эл ушу берген акчасына ыраазы болуп атаң, ушу достойный экен. Мынча экен деп кайра үстүнөн баа берип кетет го. Ошол мындай кылган ишиңдин акыбети, мындай айтканда жашап атканда өзүңдүн жашоодогу ордуңа бир чоң бир тепкичтерди алып келип берет да. Мен кубанычтамын, эл ыраазы жалпы биздин болуп аткан концерттин жүрүшүнө.
кыскасы сонун нерселерге көз ирмемдерге бай. Концерт сонун болуп атат. Анан Болсун ага баягы жалпы азыр Instagram аябай популярный болуп жаткан ушул жаштардын арасында YouTube, Facebook. Мына ушул Instagramда биздин шоу бизнесте жүргөн ырчы агаларыбыз болобу, эжелерибиз болобу, өздөрүнүн эмне кылып аткандыгын бүт элге айтып, маалымат берип турат. Мен бүгүн мындай иш кылдым, мындай кылдым, андай кылдым деп. Анан билишимче сиз салыштырмалуу мына азыркы турган турпатыңыздан бир аз көлөмдүүрөөк элеңиз. Мындан бир ай мурда. Мындай сиздин кичине жыйылып калганыңыздын себеби эмнеден болду? Хабибке чыккантам десек. Эми жыйылып калганда көпчүлүгү Сон болуп калыптыр да? Көпчүлүгү мага мындай претензия кыла берет. Эми жашсың, 35 го, алыкулдун курагы. Анан эми тыканыра албайсың, шашпай бир семирип алсаң болот дегенден кичине ден соолукка кам көрүп аткан учурубуз бир айдан бери. Тренировка кылып атасыз. Мана айтсаң мага мактанып атканга окшоп калды. Азмаз кичине мындай кара терди чыгарып дегендей. Ошо мен алек болотам. Жана сен башында сурооңду толук жыйынтыктабай койдуңбу? Жаштар элдер ушинтет, Инстаграмга жүктөйт. Сиз неге ошондой кылбайсыз? Ошону айтып коеюн да мен. Башында мен туура эмес ойлойт элем. Эмне ушул да ушул каяка чейин баргандан бери көрсөтө берет деп анан көрсө, мындай кылбаса азыр ыр чыгарбай койсо деле кудул чыгарбай койсо делечи ушу сүрөткө түшүп эле көпчүлүк жерге аралашып жүргөн болсо ошо элге чыгып аткан имидж да андайчы элдин арасында жаңылыгы деле жок бирок мындай жүрөт да элдин арасында. Мен ойлойт элем мындай бир толковый бир мындай бир элге бере турган бир жакшы подарагың болсо ошону бөлүшсөң болот депчи. Анан эми замандын түлкөсү түлкү болуп өрөсү бөрө болду дейт. Биз дагы жаңылыгыбызды көрсөтүп андан тышкары баскан турганыбызды анча мынча көрсөтүп калдык. Себеби элдер көрүнбөй кеттиңер деп айтпасын деп көрсөтүп кое калдык. Рахмат ага, анан дагы бир суроо бергим келип отурат. Жалпы Аралаш куудулдар театры эң улуу муундагы куудулдар. Андан бери карай Бешилик куудулдар театры, Бешилик куудулдар театрынан кийин эле Беш тапан куудулдар тобу. Беш тапан куудулдар тобу эми сиздердин жаш убагыңыздарда түзүлгөн үчүн Беш тапан деп айтылган, Калыгул атабыздын сөзү болсо керек. Беш тапан. Ошо Беш тапандын ичинен эң баягы көлөмдүүсү, здоровый сизсиз. Беш тапандын ичинен баягы анча-мынча бир айылдарга концерт коюп барып каласызбы же региондорго барып каласызбы? Эми беш кол тең эмес, кичине уруш чыгып кеткен учурларда сизге биринчи келип балдар тийишкен учурлар болду беле? Наоборот, мага келе албайт. Мына 2002-де мен талаада жүрөбүз го, азыркы элдин пейили оңолуп, ыймандуу болуп, тияк-бияка чыгып, элдин аң сезими өсүп мындай көп мындай илгеркиде уруш болбой албады. Ошо уруш болуп турган кезде деле мага келбейт эле. Бизде Ильяс менен Каныбек көп келет эле. Себеби кол салып аткан киши деле мындай бир до конца алым жете турган болсун дейби билбейм. Мага мына ушунча жылдык историяда эч ким келип тикелей сайылган деле эмес. Анан бирөө мушташканбыз ба, талпа-талп болгондо мушташып каласың эми анан тала башка түшсө байтал жорго дейт. Талаачылык, мусапырчылыкта нелерди гана көрбөйсүң, болуп турат. Эми азыр Кудай сактасын. Акыркы соңку 5-10 жылдын ичинде андай болбой калды. Бул жерде Беш тапан куудулдар тобунун жигиттери турат. Алгач акырындап бара берсек. Ассаламу алейкум, Каныбек байке, кандайсыз? Денсаулуктарыңыз жакшыбы? Сен эме болуп кеткенсиң го, эмне деп коет элеби? Журналист болуп кеткенсиң го, журналист деп коелу. Корреспондент. Биринчи сүйүүңүздөр болгондо өзүңүздөрдүн туурабы? Эң биринчи сүйүүңүздөр болгондо сиз канчанчы классыңызда, канча жашыңызда ким деген кызды жакшы көргөнсүз? Эгер көрүп калган болсо, балким саламдарды жолдоп коебуз. Чынын айтайын. Чынын айтасыз да, Сен айтасың менен ким? Айтат. Айтпаса мен билем. Сен айтасың. Айтам эле. Айтсак жок айтайлы. Ооба, кош айткыла. Эми аттарын айтпай эле койбойлубу? Мен чынын айтайын, 2001-жылы мага биринчи сүйүү келген. 2001. Каяктан келди эле? Эшиктен кирип келген. Ушундай эшти айтсам сүйүү турат да десең. 2001-жылы келген сүйүү ошо. 2001-жылы келген. Катуу сүйгөн. Катуу сүйгөнсүз. Ильяс аке, сиздин кыздарга барган күндөрүңүз эсиңиздеби? Кызыктуу окуялардан айтып берсеңизби? Атасынан качып, агасынан качып бир илешип калган күндөрүңүз болду беле? Болгон андай. Дагы эле болуп келет. 11-ти бүтүп атканда аябай жана аппак кийинген мода эле бир кыз классташыбыздын үйүнө барганбыз.
атасы агыштан менен кубалаганда мен качкам, качып кетип атсам аркаман досум деле ак кийим менен кубалап келип атса, мен атасы кубалап келип аткан экен деп наркы башына чейин качып барган экен. Ошону айтып коеюн дедим эле. Рахмат, өзгөчө сонун болгон экен, сүйүңүздөр. Эми жалпы Асат Production YouTube каналындагы көрөрмандарга, жалпы көрүүчүлөргө Асат Production негизи өзү Асат деп, бишкекче Асат деп айтылат, оштуктарча Асат деп айтылат. негизи Асат Production, Асат студиясын мен буга чейин укканмын. Аябай жакшы, мына колум кармап тургун, мен ушу колум кармап тургун. Аябай жакшы концерттерди тартат деп да уккам. Ар бир кыймыл аракетти, кирип чыккан адамдарды, кыскасы буга чейин уккам, мына биринчи жолу интервью берип атам Асат Production компаниясына, эмесине, студияга. Ийгилик каалайм, чыгармачылык ийгилик каалаймын. Дайым эле жакшы концерттерди тартып, элге тартуулап жүрө бериңиздер. Жакшы сүйлөдүңүз, Ильяс аке. Рахмат, мен дагы кошулам. Сиз кичине арыктап, сиз кичине семирип алышыңыз керек экен, Ошону сага дагы каалайм. Сен өзүңчү. Сиз кичине семирип, сиз кичине арыктап алышыңыз керек экен. Асат Production.